Кыргыз Республикасындагы балдардын жалпы саны 2.450.000 жетет. Алар калктын жалпы санынын 38%-ын түзөт. Балдардын 32%-ы же 787.000ден ашык бала жакырчылыкта чоңоюуда. Статистика боюнча, жакырчылыкта жашаган балдардын саны улуу адамдарга караганда дайыма көп болот. 4 жана андан көп балалуу үй бүлөлөрдүн 50%-дан ашыгы жакырчылыкта жашайт. 5 жашка толо элек курактагы балдардын 12%-ы болжол менен 80.000ге жакын баланын бою өспөй, мунун айынан жапа чегүүдө. Жакырчылык мээнин өнүгүүсүнө да терс таасирин тийгизет. Адамдын мээсинин 90%-ы 5 жашка чейин өсөт. Бойдун өспөй калуусу жана жакырчылык баланын өнүгүүсүнө кедергисин тийгизип, мээнин өсүшүнө мүмкүнчүлүк бербейт. Мунун айынан баланын мээси толук өнүгө албай калат. Кыргызстандык балдардын экинчи мууну жакырчылыкта чоңоюп жатат. Жалпы улутка тиешелүү бул көйгөйдү чечүүдө аз камсыздалган адамдарга жөлөк пул берүү мамлекеттик саясаттын жалгыз гана даректүү чарасы болуп калууда. Жөлөк пул аз сандагы балдарга тийип жатат. Тагыраак айтканда, жакырчылыкта жашаган дээрлик 787.000 баланын ичинен 289.325 бала гана жөлөк пул алат. Жакыр үй бүлөдө жашаган балдардын 60%-дан ашыгы жөлөк пул албайт. Жөлөк пул берүүдө ИДПнын үлүшү эч качан 0,6%-дан ашкан эмес. Жөлөк пул көбүрөөк адамга жетип, балдар жакырчылыгын азайтууга таасирин тийгизиши үчүн ал 2%-дан кем болбошу керек. Эл аралык изилдөөлөрдүн маалыматтарына ылайык, балдар жакырчылыгынын айынан ИДПнын жоготуулары 1%-дан 5%-га чейин бааланууда. Кыргызстанда алып караганда, бул жоготуулар жыл сайын 1,5 миллион АКШ долларын түзөт. Башкача ой жүгүртүүгө убакыт келди. Азыр чара көрүүгө убакыт келди. Ар бир баланын өнүгүүсүн камсыздап, коргоого алууга убакыт келди. Балдарга инвестиция жасачу учур келди.